22 бөлүм. Галия Жодорго турмушка чыкмай болду. Галия апасы жок ээн үйгө кайтып баргысы келген жок. Ошол күнү кечке жуук Ташкенттеги Орто Азия мамлекеттик университетинин имаратынан чыккан таш төшөлгөн жол менен келе жатып, кичинекей кара туфли менен алдында жаткан майда таштарды ачуулана тээп келе жатты. Бир кездерде бул жолдор менен Жодарда өтчү эле. Эми анын мекенине кеткенине 1 жылга жакындады. Буга чейин жазган каттарынын бирине да жигит жооп берген жок. Галия буга абдан кападар. Мындан улам Фрунзедеги Зияшка жакында куш тилинде кат жолдоду. Анда апасынан айрылганын, Ташкенттеги окуусун жакында аяктап, сынак тапшырарын жазды. Азыр Фрунзе деп аталып калган пишпекти Галия элес булас гана билет. Анын пишпекте Миляуша деген нянясы болор эле. Быйыл 1930-жылдын апрель айында Ташкенттин чек жакасындагы бакчасында алча дарактары гүлдөп турган чакан үйдө оор жоготуу болду. Татар интеллигенциясынын белгилүү өкүлү Ильфат Габитурлиндин өмүрлүк жубайы Зухра Каюмова кургак учук оорусунан көз жумду. Кызы Галия бул жоготуудан кийин ата-энесин жоготкон бардык адамдардай эле терең муңга батып, көз жашын тыя албай өксүп жүрдү. Анын көгүлтүр көздүү апасы тирүү кезинде кызына көп деле көңүл бурган эмес. Аял тартипти катуу сактаган, суз жана көп сүйлөгөн жан эле. Бирок эмнегедир кенже кызы Нурфаяны өзгөчө жакшы көрдү. Көп учурда ашканада атасы сүйүп жеген белеш пирогун жасап, же болбосо 3 бучмак даярдоо менен алек болуп отурар эле. Революцияга чейин алардын Ташкенттин борборунда салынган чоң чарбактуу үйүндө үй кызматчылары, ат баккычтары боло турган. Кийин Ильфат түрмөгө 1 жылдай камалып, большевиктер алардын мүлкүн конфискациялагандан кийин ушул чакан үйгө көчүп келишкен. Ошондон кийин апасы ашканада тамак даярдоону үйрөндү. Албетте ал өзүнүн бардар жашоосунан айрылып калганына кайгырып жүргөнүн, үй бүлөсүнө билгизбей алча дарактарынын жанына коюлган жыгач отургучка чыгып алып көз жаш төккөнүн Галия көп ирет байкады. Бирок ал апасынын жанына барып сороото алчу эмес. Ильфат көп учурда иш менен алек болгон катаал мүнөздөгү ата эле. Бирок убакыт таба калса, кыздары Галия менен Нурфаянын көңүлүн алып, аларды ат менен сейилге чыгарып келчү. Кыз Ташкенттин эл көп жүргөн көчөсү менен шашылбай басып келе берди. Ар кайсы жерде чайканаларда сарала чапандарын кийип, кишмиштен жеп, набат салынган чайдан кайра-кайра ичишкен адамдар бакылдайт. Баштарынан паранжы чечпеген, 2-3төн чогуу баскан кыз-келиндер кайдадыр шашылат, жолулашат. Анда-санда чоң дөңгөлөктүү арабалар, калдыраган жолдо кара машиналар чыга калат. Тигине дагы бирөө шашылып айдап бара жатат. Бул жолу борбордогу обкомдун жыйынына шашып бара жаткан бир атка минердин алып баратса керек. Ушул быкылдап баары бир жакка шашылган калаада Галия гана кең ааламда жалгыз, коколой башы калгандай илкип келе берди. Алардын короосунда алча дарактарынын түбүндө үй бүлөсү менен жаз келгенде кечки чайды чогуу иче турган бийик тегерек үстөл бар болчу. Бул үстөлгө көбүнчө майрамдык салтанаттар же маанилүү коноктор келгенде гана дасторкон салынчу. Бүгүн эмнегедир анын үстүнө ак абажурлуу дасторкон жайылып, вазада аппак гүлдөр салынып туруптур. Жаңы гана азалуу болуп жаткан үйдө бул эмне майрам деп ойлогон Галия үйгө кирди. Ашканада бирөөлөр жүргөнсүт. Коңшу аялдар келип калдыбы деп ойлогон Галия шашып кирип барды. Чыны менен алардын эң жакын коңшусу Сабахат деген аял отуруптур. Анын жанында арык чырай, ак саргыл жүзүнө кой көздөрү жарашкан кырдач мурун оймок ооз сулуу келин созолонот. Экөө тең Галияны көрүп орундарынан тура калышты. "Кел, кызым", деди Сабахат аны бир башкача карап. Галиянын жүрөгү бир жамандыкты сезгендей туйлап кетти. Аңгыча ашканага өңү бузулган Нурфая кирип келди. Ошол маалда Сабахат: "Кыздар, таанышып алгыла. Бул силердин жаңы апаңар болот. Аты Зайнап", деп салды. "Кандайча?" деди Галия делдирип. Апасынан айрылган күнү да кыз өзүн мынчалык жоготкон эмес. "Апамдын көз жумганына 1 ай боло элек го." Көзүнө жаш тегеленип, денесин майда калтырак басты. Турган жеринде селейип калды. "Сүйүктүм, тамагыңар даяр болуп калдыбы?" Галия артына бурула калса, жүзү жадыраган атасы: "Апамды ушунчалык бат унутуп калдыбы? Каны эмесе кыздар таанышып алгыла", деп сөз баштап келе жаткан атасын Галия босогодон жөөлөп түртүп өтүп бакчага чуркады.
Коңшу аял Сабахат анын артынан чуркады. Галия, токто, кайда барасың? Кыз бакчанын эң четине чуркап барып, эки бетин басып солкулдап ыйлап жиберди. Кечинде Галия бакчадагы алча дарактарынын түбүнө келип, бир кезде апасы отурчу эски отургучка отура кетти. Ичиндеги ызасынан кайда качарын билбей, көзүнөн кайрадан жаш куйулду. Аны бат эле өгөй энелүү кылган атасына абдан таарынды. Бир топко ойлоп отургандан кийин кескин чечимге келди. Ал бул үйдөн кетет, биротоло кетет. Фрунзеге барат, жоодарды табат жана ага турмушка чыгат. Ушул таттуу кыялынан дем алган кыздын жүзүнө кайрадан жан кирди. Ал үйгө чуркап кирип, сиңдисине кыйкырды. Нурфая! Фрунзедеги менин кичинемде баккан няням Миляушанын дарегин туугандарыбыздан ким билет? Гүлбахыр татем билет го, бирок анын дарегин сурап эмне кыласың? Деди Нурфая таң кала. Галия жооп берген жок. Анын көгүш көздөрү кубанганынан жайнап турду. Ал окуусун аяктаары менен Фрунзеге качууга бел байлады. Болду. Ал атасын дагы, жашоосунда күтүүсүз пайда болгон Зайнап деген желмогуз келинди да кечирбейт. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын угуп жатасыз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдө Тикмечи Умсунайдын кызыл үгүтчү тууралуу аруу кыялы жана башка көптөгөн кызыктуу окуялар тууралуу сөз болот. 23-бөлүм. Умсунайдын кыялы. Өрөөндө быйыл кыш жылуу чыкты. Кээ күндөрү тээ өйдөгү көк жон тараптан ызгаар аралаш суук согуп калганы болбосо, марттын аягына жетпей эле жаз жадырап келип калды. Турсунхан асыр намазын окуп бүтүп, эскилиги жетип, ал тургай таман тийген жерлеринин тушу оюлуп кеткен жай намазын жыйнап, белин таяна өйдө болду. 80ге таяп калса дагы байбиче али кайраттуу эле. Капырай бутум, булардын баары жымыжырт болуп кайда кетишти? Деп күбөрөнгөн кемпир сыртка чыкты. Короодо алдына от жагып, эмеле намаз окуурда кара чөгүнгө коюп койгон суусу шарактап кайнап баштаптыр. Ай Умсунай, Асанбек, кайдасыңар? Небере кызы да, өзү аябай жакшы көргөн Асанбеги да короодо көрүнбөйт. Үйдүн төркү бөлмөсүнө баш бакты. Бозоргондуу балда кыздын кара паранжысы илинип турат. Зингер машинасы үйдүн бурчунда ээсин күткөндөй жалгызсырайт. Анын жанында кыз кездемелерин түйгөн жашыл түйүнчөк турат. Желтаман десе, илгерки раматтылык энесиндей болуп, бул да айылчылап көп басчу болду. Үйгө отурайын дебейт. Кызыл үйгө барып, илик безден окуйм демиш болуп, үйгө токтобой калды бул кыз. Жанагы илик безде сабак бермиш болуп, аялдарды агартып атам деген Зыйнакан бир жолукпай жүрөт. Чачын бирден жулуп, таягым менен сабайт элем. Келин кыздын баарын окугула, окуңарды белгиле деп бузуп бүтмөй болду. Ушинтип ачууланган Турсунхан короодон чыгып, каргылданган үнү менен небере кызынын ысымын кайра-кайра чакырып, бүкчүңдөп жүрдү. Сен элеби шашпа, келсең эсебиңди гана табармын. Бүгүн келине Шарапат Оштогу Кызыл армиянын катарына кайрадан кызмат кыла баштаган күйөөсү берип жиберген азыктарды алмак болуп калаага кеткен. Шаршенбай кайрадан эски адетин карматып, басмачыларга каршы отрядка кызмат кыла баштады. Күзүндө анда-санда үйгө келип кетчү Жоодар деген жигит менен кошо кеткен. Бирок бир аз тыйын тыпыр кылып, үй бүлөсүн багып атат. Турсунхан алыста жүргөн уулунун амандыгын бир ойлосо, Умсунай небересинин тагдырын бир ойлойт. Бойго жеткен кызды басмачылар алып качып кетпесин дейт. Байбиче антип ичинен абыгер тартып отурганда, эзелтен ата-бабасы ушул бөксө тоону мекендеп келген көк жондуктар колхоз атала баштагандан бери өзгөчө окуяны белгилеш үчүн убактылуу контора болуп жаткан эски карала боз үйдүн жанынан жардана чогулуп турушту. Боз үйдүн сыртындагы кызыл матага ак жазуулар менен ким колхозго кирбесе, ал совет бийлигинин душманы деп бадырая жазылып турат. Толкуган көпчүлүк көңүлдөрү дегдеп, райондун борборуна келчү трактор деген укмуштуу темир атты күтүп жатышты. Умсунай хужум кыймылынын айылдагы активдүү мүчөсү Зыйнакан эжеси окуткан кыздар менен кошулуп бүгүн ушул жерде эле. Боз үйдүн жанына узун үстөлдөрдү катары менен коюп, анын үстүнө кызыл нооту жаптырып койгон колхоздун башкармасы Бердикеде арык мойнун улам-улам созуп, жол карап, бир ордуна тура албай жатты. Анан бир маалда шумдугун кургур, айылдын башынан күркүрөгөн, дүңкүрөгөн, жүрөктүн ишин алган чоочун добуш чыкты.
Кара темирден согулган дөөдөй макулук айылды карай акырын жылып келе жатты. Аттар менен эшектер үркүп, көздөрү аңтарыла чылбырларын үзүп качышты. Бердикенин керчунагы да ээ бербей алкынып жөнөдү. Ой, кармап келгиле аттарды. Бала чаканы абайлагыла. Тебеленди да калбасын. Тургундар ызы чуу болуп атышканда тигил макулук жакын келди. Эки чоң жана алдында кичирээк дагы эки дөңгөлөгү темирден экен. Темир отургучта өзүнүн бул абалына корсон болгон жигит жайдары жылмайып, тегерек алкакты айлантып келип, дал эле боз үйдүн жанында кызыл нооту жабылган үстөлдүн жанына токтоду. Топтолуп тургандар артты карай удургуп качып, аксакалдар турган ордуларында шуулдата келме айтышып, калың топ бир заматта чаң будуң боло түштү. О, кагылайын калың журт, деди ошол маалда өнү кардыга чыккан Бердике. Качпагыла, биздин колхоз үчүн чоң сыймык келди. Эми жердин баарын ушул кара тулпар эле көңтөрүп салат. Бир саамга алыс качышып, ордуларына селее туруп калгандар жүрөк токтотушуп, анан келин кезектер күбүр шыбыр болуп калышты. Ой, үстүндө отурган тигил өйдөгү айылдан көчүп келген Темир кожого? Ооба, ошол. Кудайдын парманы менен Темир кожо темирге отуруп калыптыр да, ошону айтсаң-ай. Жүрөктөрү ылдыйлаган көпчүлүк акырын басышып, карарган темирге абайлай жакын келишти. Бул Ленинград деген калаадагы Путилов заводунан чыккан Фордсон Путиловец деген трактор, деди Бердике. Фордсон Путиловец деген атты араң айтып. Мына айылдашыбыз Темир кожо жарым жыл суунун аркы өздөгү артелге барып, аны айдаганды үйрөнүп келди. Өркөн өссүн, колу жамандык көрбөсүн. Жаңы замандын баатыр болсо, дал ушул Темир кожодой болсун. Чогулгандар өкмөттү гана эмес, Темир кожону дагы мактап, анын колунан бир укмуш ишти бүтүргөн баатырдай кабыл алып жатышты. Ушул күнү Темир кожо терисине батпай сүйүнүп турду. Ананчы, эл жасабаган ишти жасап, ушунча элдин алкышына татып отурат. Мына эми өз колу менен ошол түзөңгө биринчи болуп бороз салат. Апасын, карындашын алып, тигил өздөгү айылдан ушул айылга келип отурукташып, эл катары там салган. Трактор айдагандын окусуна өз ыктыяры менен кеткен. Эми үйлөнүп, түтүн булатып жашасам деп кыялданчу. Умсунай трактордун айланасындагы ызы чууга анчалык деле маани берген жок. Балким бул жаңылык менен кошо айылга жоодар келип калабы деп күтүп жаткан эле кыз. Кыш бою аны күтүп чыкты. Ал күзүндө атасы экөө ушул коңшу айылдарды аралап үгүт кылып кетишкен. Аны менен кошо атасы да кетти. Зингер машинасын тиккенин кескин токтотуп, арип таанууга дилгир боло баштаган кыз ал айылга хужум кыймылынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Зыйнакан эжеси ачкан ликбезден сабак алып, алдыңкы окуучу болуп чыгууну көздөп жатат. Анан билимин кеңейтип, Ошко, андан ары Фрунзе деген бир укмуш калаага барып окусам деп көксөйт. Оюнда жоодарга татыктуу болсом деп ойлоп жүргөнүн эч ким билбейт. Эгер жоодар кайра келсе, мен паранжысыз, колумда китебим менен чыгышым керек деп өзүнө сөз берген кыз. Ал ансыз деле паранжы кийбей эле эркин чоңойгон, бирок чоң энеси чачын кырып, анын басмачылардан сактаныш үчүн жамынып калбады беле. Ошол маалда элдин уудуусунан эсине келген Бердике башкарма Темир кожого белги берди. Кана баатыр эл көрсүн, жеринени бир коңторуп жиберчи, деди ал бакылдайт. Темир кожо рулду бекем кармап, тракторду от алдырганда кайрадан дүркүрөгөн үн чыгып, кара түтүн асманга буралды. Умсунай селт этип, иниси Асанбекти кучагына бекем кысты. Темир кожо трактордун артындагы оор темир сокону чынжырлары менен шылдырата жерге түшүрүп, рычагды катуу тартты. Фордзон бир силкинип, анан күч менен алга карай умтулду. Соконун курч диштери кылымдар бою тапталган, боз коңторбогон көк дөңдүн чыңдуу жерин бырт эттире тилип, майлуу кара топуракты оодара баштады. Аксакалдар дуулдап бата кылып жатышты. Бирок ошол трактор келген түнү басмачылар айылга капыстан кол салып, түн ичине Бердике башкарманы, Темир кожону жана аялдарды агартууга бел байлаган Зыйнаканды алып кетишти. Колхоздун кампасындагы үрөөндүк буудай өрттөнүп, анын жалыны кыпкызыл болуп өчпөй турду. Жаңы эле жер коңторгон трактор эми ээн талаада кароосуз калган темирдей болуп, айылга келе жаткан каардуу күндөрдөн кабар бардай бозоруп турду. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы.
Кийинки бөлүмдөрдө Жайнагүлдүн Зияшка баш тартышы, Галиянын жоодарды издеп Фрунзеге келиши, Иңсейит Эшендин кызыктуу окуялары тууралуу баяндалат. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.